Bizge biz etkenin gereği yok. Oşa bere turgan akçanı reske barıp ber. Oyağına stolba, biyağına stolba koymazsan, mına 10 ta stolbаны әсілеге bekerge bereli. Ушулле чыңал эме столба менен алып өткүлө деп атабыз. Мында чогулгандар Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Кыргызстан айылынын тургундары. Алар айыл ичинен Тойбоз соода өндүрүш компаниясынын жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын алып өтүүсүнө каршы болуп жатышат. Анткени жолдун аркы бетинде электр мамычалары бар. Эми ага карама каршы дагы электр мамычасы орнотулса, жол тарып коопсуздук сакталбай каларын айтышууда. Биз мына дөөлүктөр şu işkerlikte, öndürüştü, iş orundарын, investorların gelgeni 100% koldoyuz. Бирок бұл жерде елдің қоғысының еске алынған емес та. Проект түзілген екен. Проектті көрсек, проектті қандай түзген, кімдері согласование алған толық білбейбіз. Бұл жерде мына азыр айтып өттім, бір тарағында жоғарғы чыңаладағы электр чуалғылары бар, ошого параллельно көчөнү тар көчөгө экинчисин тартканы проект түзүп алыштыр. Анан техникалар өтүп турат бул жерден. Бул жакта бүт ошо элдин таладагы үлүш жерлерине бүт ушул жерден комбайндар өтөт. Жана 7 метрлик жаткалар менен машиналар, тракторлор өтөт. Бардыгына жолуна тоскоолдук болот. Анткени айылдан алыс эмес жерде Тойбоз компаниясынын цехи курулууда. Заводко электр жарыгын жеткирүү үчүн айыл ичиндеги 20 үйдүн алдынан электр чубалгалары өтүшү керек. Жашоочулар заводдун ишке киришине каршы эмес болгону электр мамычаларын башка жерден тартып өткөрүү талабын коюп жатышат. Эчтеке болгон жок. Маселе главный маселе, биринчи маселе ушул нерседе болуп атат. Ушуну түзөрдө, жер адесе келсин, айыл өкмөт келсин, ашыралык дейт архитектор. Ошолор келип урматтуу эл журт, кайсыл жерден баштап чыңалуу, кайсыл жерге жетет, пункт А, пункт Б. Бүт ошол жерден элин чогултуп, силерге деле жакшылык болуп атат. Жер адиси Койдурбайбыз деген жерибиз жок. Мердеги эл журттунчу бирин дагы. Бизге коопсуздук керек. Коопсуздук керек биринчиден. Экинчиден оягына мамыча, биягына мамыча кылып, бир эле мамыча менен алып өткүлө деп атабыз биз. Ушул эле мамыча менен ошол линияңарды алып өтүп, ошого бизди күлчөт этип койгула деп атабыз. Bizim talabımız ile oşol. Oşunda hiç kандай kooптулук болбойт. Bir эле мамыча менен алып кетет. Ояка столба коём, бияка столба коём деп, элди дагы кыйнабайт. Аталган цехке электр жарыгын жеткирүүнү Байсал Билд компаниясы ишке ашырууда. Алар тиешелүү мекемелерден уруксаат алып, атайын проекттин негизинде иш жүргүзүп жатканын жөө келтиришти. Ага Төлөкөн айыл өкмөтү тарабынан да уруксаат берилген. Архитектура деп Ашировдон уруксаат берилген. Мына Ош биринен дагы, мына Ош Светтен дагы уруксаат берилген. Булар эми жөнөкөй эле кагаз эмес, как положено решение чыккан. Биз ошол негизинде жумуш алып баратабыз. Анан элдер эми бизге ушинтип жолтоо болуп атат, эми ошону айыл өкмөт чечип берсин деген. Биз жолтоо болгон жерибиз жок эми. Уктурбуз аксакал. Биз жолтоо болгон жерибиз жок. Ушу проектти түзгөндө экен. Көп мен ашууну келтирбегин, элдин согласиясын алып туруп анан чыгыш керек эле да. Өзүңөр деп проект кылып алып эле мына проектчи бар деп эле проект такайсың бизге. Эми сиздин сөзү проектчи. Проектти любой адам жазып кое берет, буну чызып кое берет. Элдин согласиясын алыш керек да. Разрешение алганбыз. Айыл өкмөтүнүн архитектурада согласованный биздин проект бар. Биз на основании этого проекта сиз айткандай подрядчиктерге бердик. Осо Байсал Билд дегенчи. Бизге деген ОШПС разрешение берген анар подстанциядан тартылат деп. Анан биз бул Осо Байсал Билдке бердик проектибизди, тех заданиябызды бердик. Мынча киловатт бизге сиз айткандай подходу биздин территориябызга эш керек деп сөйдү. Электр мамычаларын айыл ичинен өткөрүүгө айыл өкмөт башчысы уруксаат берген. Эми бул маселе проекттин негизинде такталып чечилерин билдирди. Анда элдин талабы да эске алынарын ишендирүүдө. Аны менен катар Тойбоз компаниясы ишке кирсе, аталган айылдын 50 тургуну жумуш менен камсыз болоорун белгилейт. Жол мамлекеттики. Мамлекеттик деңгээлде болгондо ишкана болуп атканда эми мамлекеттик жолдун жээгинен алып өтүшүбүз керек. Анан дагы эми элдер менен азыр сүйлөшөбүз. Проекттин дагы башкадан карап чыгайлы. Элдерге да баягындай калакат тийбей турган кылып туруп алып өткөнгө биз шарт түзүп беришибиз керек өзүбүз. Жергиликтүү бийлик биз буларга шарт түзүп беришибиз керек. Ээлер менен макулдашуу болгон. Бул ишкана өз тарабы. Ишкана менен үч ээлери эки тараптуу макулдашуу болгон. Жол мамлекеттик деңгээлде болгондо биз буга макулдук бергенбиз. Төлөкөн айыл өкмөтү 7 айылды бириктирип турат. Анда жалпы 32 миңден ашуун калк 4900 кожолук бар. Айыл элинин басымдуусу дыйканчылык менен алектенишет. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.